Арстанбап айылынын тургуну жаш ишкер Билал өзү жашаган турак жайынын жер төлөсүнө өткөн жылдын аягында чахан цех ачкан. Ушул тапта ал чыгарган кир самынды айылдыктар пайдаланып жатышат. Жакшы пресс болбой калса, мына жакшы пресс болбой калса, мына жерлерди кесип кайра сала беребиз ар жактан. Салгандан кийин, кызыганга чейин сала беребиз. Былтыр Билал башкалардай эле чет жакка мигрант болуп кетейин деп, бирок үй бүлөсүнөн алыстагысы келбей, айылда калган. Туристтик айылда жайкысын бир аз эле киреши болбосо, башка убактарда иш жок. Самын постоянный бизнес да булчу. Ал кышта да, жайда да, жазда да любой время бул өтөт да. Бар элдер алат. Муну бир алгандан кийин бол ошол боюнча бир жылдан кийин албайт да буну. Ошондуктан бул жакшы бизнес булчу. Жок, азырча мына өзүбүз айылда эле сатып атабыз. Эми дагы кичине объем чоңойтурсак, эми рынокко чыгабыз да, чоңураак рыноккочу. Билалда самын чыгаруу идеясы айылдагы кыз келиндердин түйшүгүнө байкоо салуудан улам пайда болгон экен. Анын айтымында Арстанбапта аялдар кийим кечени машинеде эмес колдо жууйт. Үй кожойкелеринин кир жууп колдору туурулганын байкаган соң зыянсыз продукция чыгарууну ойлоно баштаган. Биз майды эритип, майларды даярдап, самын кылып баштайбыз, аны даяр сырьё кылабыз, бир 2-3 саат тегерегинде болот да сырьёчу. Андан кийин дагы иштери бар, даяр сырьёну самынга айлантыргунча кичине иштери бар өзүнүнчү. Ошол иштерин кылып, бир күндө ошол бир 700-800 чутук самын чыгарабыз да. Күнүнө ушундай чыгарабыз азыр көчөдө. Ошо эртең менен бир 8-дерде баштасак, кечке бир 5-6га чейин иштейбиз да. 800-700 чутук чыгат да. Бул канча граммдык самындар ошондо? Бул азыр 205 грамм, 200 грамм ушундай, эми 5 грамм. Кыргызстанда турмуш тиричиликке колдонулуучу каражаттардын түрү көп. Бирок чоң атаандаштыкка карабай, Билал өзү өндүргөн самындын сапатын жакшыртып, түрлөрүн көбөйтүп, кеңири сатыкка чыгаргысы келет. Биз азыр үспөт этпейбиз, ал толугу менен камсыздаганычы, ал бизде кичине эми бир кийинчерээк толук үспөт этебиз да. Азыр бизде станоктор анчалык эле неме эмес да, күчтүү эмес. Мындай атыр самындарды чыгарыш пландар болуп атат азырчы. Атыр самындарды чыгарып, ушуларды дагы ишке койсок жакшы болмок да. Анын үчүн башка станок коюш керек да. Анын үчүн башка станок коюш керек. Бирок муну бир 2-3 айдан кийин баштайбыз да, агачы уже бар жокту неме кылып койдук, атыр самындар чыгарганга. Ошо күзгө чейин ишке түшүрөбүз да, Кудай буйрсачы. Азыр 200 грамм, 230 грамм, анан 300 грамм чыгарып атабыз да, основнойчу. Заказдар ошоңо болуп атат азыр. Билалдын идеясын ишке ашырууга АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттигинин демилгелүү жаштар долбоору жардам берген. Алардын колдоосу менен самын чыгарууга зарыл жабдууларды Өзбекстандан сатып келген. Бул основной майдан даярдалат бул. Үйдүн майы жана пахта майдан болот да бугач. Буга анан биз химический заттардан шелош деген нерсе бар, ошону кошобуз. Ошо дозосу мененчи өзүнүн. Аны кошуп, буларды кыздырып даярдайбыз. Биз ошол бир 2 саат, 3 саат тегерегинде аралаштырабыз да. Аралаштыргандан кийин ал ошол мындай учурга келет да. Ушундай болот. Булдай болгондон кийин аны биз коюп коебуз. Дагы кичине катат. Каткандан кийин аны биз мына ушундай пресске салып самын чыгарабыз да биягыначы. Билал келерки жылы цехин дагы чоңойтуп, өндүрүштү кеңейтсем деп кыялданып жүрөт. Ал азыр айылды экологиялык таза самын менен камсыздабастан жумуш орундарында түзүп жатат. Күнүнө 700 даана самын чыгарган цехте азыр 3 киши иштеп жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.